Наполеон Хилл bir жылда кантип байыса болот. Урматтуу окурманым, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Ийгиликке жетүүнүн 21 кадамы. Айлана чөйрө менен гармонияда жашаңыз. Ийгиликке жетем деген ар бир адам кармалып жаткан же ийгиликсиз иштердин себебин түшүнүш керек. Башкача айтканда, мойнуна алуу керек. Кантип каталардан качып арылса болот? Адамдардын ортосундагы мамиленин өзүмдүн изилдөөмдө 30дай негизги себептерин таптым. Эң негизги себеп болуп, адамдардын гармонияда сүйлөшө албагандыгы. Эң ири бизнесмендердин бири мындай деди: кызматкерлерди тандап жатып, жакшы орунга аларды 5 жол менен баалайм. Биринчи, айлана чөйрөң менен тил табыша алууң. Экинчи, кырдаалга карай мамилелешүү. Үчүнчү, ар кандай учурда ишенимдүүлүк. Төртүнчү, сабырдуулук. Бешинчи, жумушту так аткарууң. Эгер талапкер башкы 4 талапка жооп бербесе, анда аны жумушка алуунун мааниси жок. Эндрю Карнеги Чарльз Свабка жылына $75.000 жумуш сунуштайт. Келечекте бул сумма $1 миллион өсүшүн айтат. Биринчи сумма сыйлык катары, ал эми бонус болсо элдерди канчалык көндүрө алгандыгына байланыштуу болот. Сиздин жөндөмүңүз толтурулбаган чек болуп эсептелинет. Ага сиз сумманы өзүңүз толтурасыз. Эгер сиздин мындай жөндөмүңүз жок болсо, төмөнкү мисалдар сизге жардам берет. Биринчи, элдерге жылуу сөз айтыңыз, күтпөгөн учурда да жардам бериңиз. Экинчи, элдер менен сүйлөшүп жатып, үнүңүздөн жылуулук, достук сезимдер билинип турсун. Үчүнчү, ага эмес, аны менен сүйлөшүңүз. Сиз менен сүйлөшүп жаткан адамды кызыктуу темага бурууга аракет кылыңыз. Төртүнчү, көбүрөөк жылмайыңыз. Бешинчи, өзүңүз жакшы билбеген темага кайрылбаганга аракет кылыңыз. Алтынчы, эч качан суранбаңыз. Эгер сизге мурунураак сураныш менен кайрылбаса. Жетинчи, дин, саясаттык көз караш, ойлоруңуз ичиңизде калсын. Сегизинчи, адамды уга билиңиз, эркин баарлашууга шарт түзүңүз. Тогузунчу, эсиңизде болсун, 1 унция активдүүлүк бул тонна пессимистти жеңет. 10-чу, дайыма ой тилек менен күнүңүздү өткөрүңүз. Мен көп акча эмес, көбүрөөк акыл тилейм. Элдердин жүрөгүнөн орун алыш үчүн сабырдуулук, түшүнүк, бүгүнкүдөн да эртең жакшылык жасоону каалайм. Ийгиликке жетүүнүн 22 бөлүмү. Башкалардын жардамын колдоно билиңиз. Адамдардын жөндөмдүүлүгүн, билимин, адамга тийгизген таасирин колдоно билсеңиз, ийгиликке батыраак жетесиз. Капитан Эдди Риккенбейкер өзүнүн жетишкендигин бөтөндөрдүн акылмандык жөндөмүн колдоно билгендиги жана аларды достук шериктештикке үндөгөндүгү деп эсептеген. Эгер мен долларымды сиздин долларга алмаштырсам, бул экөөбүздүн өз кызыкчылыгыбыз болот. Эгер экөөбүз идеяларыбыз менен алмашсак, анда байыйбыз. Ошондой эле жумушта элдер бир командада болсо, потенциалы жогорулайт. Эки киши бири-бирин толуктап, чогуу иштешсе, бир топ ийгиликке жетишет, жалгыз бир адамга караганда. Башкалардан жардам сурап жатып, сиз дайыма даяр болушуңуз керек. Алгандын бересеси бар демекчи, кайра аларга жардам берүүгө. Эң таланттуу Томас Эдисондун жетишкендиги болуп, ал изилдөөчүлөр жана илимпоздор менен иштешкендиги. Иллинойс штатындагы жашаган инженер-механик Ллойд Викскке нефти резервуарынын конструкциясы жөнүндө сонун идея келет. Ал идеяны ишке ашыруу үчүн көптөгөн акча талап кылынат. Бирок андай акча Ллойддо жок эле. Ошол эле учурда кошунасы белгилүү стоматологдун чогулткан капиталы бар болчу. Бирок идеясы жок. Экөө биригишип альянс түзүшөт. Бул шериктештик экөөнө тең ай сайын $1000 алып келет. Эң негизгиси шериктештикте акчанын туура, үнөмдүү сарпталышы жана бөлүштүрүлүшү болбосо, анда шериктештик бат эле ыдырап кетет. Бир жолу Генри Форд
Заводдун жанынан өтүп баратып, кароолчу менен сүйлөшүп калат. Сизге жумушуңуз жагабы деп сурайт. Баары жакшы, бирок сиз менден сурагандан мурда жараксыз темир тезекти ыргыткандан көрө аны сатып мени менен бөлүшсөңүз болмок деп жооп берген экен кароолчу. Форд бул ойду эске тутуп калып, аны ишке ашырат. Бул жумуш заводко үнөмдүүлүктү алып келди. Ал эми кароолчунун айлык майнасы көтөрүлөт. Ийгиликке жетиш үчүн сизге эмне керек? Эмне сунуштай аласыз? Сизге муну ким берет? Мүмкүн так азыр бирөөгө абдан керек чыгар. Ырас андай болсо, бири-бирибиз менен биригип иш жасасак, күчтүү болуп калмакпыз жана максатыбызга жеңил тез жетмекпиз. Эски макалда бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы деген экен. Ийгиликке жетүүнүн 23 кадамы. Башкалардын жардамын колдонууну үйрөнүңүз. Мүшкүл түшкөн убакта жакшы идея келиши кыйын. Акылдуу адамдар ушуну түшүнүп, башкаларга кайрылышат. Менин бөлмөмө чоң депрессия башында турган Джон Коллиер кирип келди. Проблемалары менен бөлүшкөнү. Коллиер Бостондогу бут кийим жасалуучу ишкананын ээси эле. Коллиерге насыя берген банк ишканасын жаап, техникаларын алып коет. Башка банктан насыя алыш үчүн күрөө коюш керек. Күрөөсүз бир тыйын да берилбейт. Мен Коллиерге көңүлүн чөктүрбөстүгүн айттым. Анткени Коллиердин көптөгөн жакшы жактары бар. Ал эң мыкты бут кийим жасалуучу ишканалардын ээси. Бул жумушта 20 жылдан бери иштейт. Ири клиенттери бар. Эң мыкты үй-бүлөнүн кожоюну. Бостондогу чиркөөлөрдүн демөөрчүсү. Мына ушуларды мисал келтирип, Коллиерди эң бай адам экенин айттым. Ооба билем деп жооп берди. Ушундай байлыктардын ээси болуп туруп банкрот болушу мүмкүн эмес дедим. Бирок банкирлер мындай деп ойлошпойт деп четке какты. Банкирлердин ою башкача болушу мүмкүн. А башка адамдар банкирлердей ойлошпойт. Алар сен тарапта. Мен досума 10 ири ишкерди топтоп, насияга акча сурашын жана 10 ири дүң саудагерге товарды сунуштарын айттым. Бул сунушумдун аягы эмне болорун укпай жатып, Коллиердин көздөрү жайнап, мени колдоп кирди. Ал 5 ири клиенттин аттарын жазып мага сунду. Бул менин эски клиенттерим. Булар мага жардам бере алышат. Анткени менден көп жылдан бери соода кылышат жана сапатына ишенишет. Мен арзандатып бут кийимдерди сунуштасам болот, деди Коллиер. Өз учурунда Ford Motors деген компанияны жаңы ачып жатканда Генри Форд да дал ушундай баштаган деп Коллиерге айттым. Мына эми баары өз жайына келди. Эмнеге мен мурункудар ойлонбодум, деди Коллиер. Ушул суроо менен көптөгөн адамдар ойлонушат, жообун өздөрү билишет. Ушул жоопту табыш үчүн башкаларга кайрылышат. Коллиер мырза Бостонго кайтып кетти. 7 айдан соң андан мага кат келди. Катта анын ою ишке ашып, мага чөнтөк саат салыптыр. Саатта Наполеон Хиллге менин башка жактарымды ачкан үчүн деген жазуусу менен. Эң жакшы сабак баарыбызга бул керектүү кишиге кайрылышыбыз керек. Туура чечим чыгарышыбыз керек. Ошентип көп адамдар өзүнүн кыйын абалынан чыгуу үчүн башка бирөөнүн жардамына муктаж болуп турат. Ошондуктан биринчи оор абалга чейинки активтерин санап чыгуу керек. Ийгиликке жетүүнүн 24 кадамы. Өзүңүздүн командаңыз менен иштеңиз. Шериктештик, эл менен тил табыша алуу бул жашообузда эң керектүү нерсе. Эгер эл менен тил табыша алсак, жумушубуз оңой алдыга жүрөт. Шериктештиктин 2 түрү бар. Биринчиси этияттык, экинчиси эрк. Жакшы натыйжа алуу үчүн командада ишенимдүүлүк жана достук атмосферасын түзүш керек. Ондогон жылдардан бери Эндрю Карнегинин формуласы менен Американын индустриясы алдыга жылып келет. Бир да адам Карнегинин формуласын четке кагып жокко чыгара алган эмес. Карнегинин формуласы абдан оңой. Биринчи, жумушчуга иштеген ишине сапатына жараша бонус кетет. Экинчи, элдин көзүнчө эч качан кызматкерге катуу айтып каккан эмес.
Үчүнчү, ал өзүнүн чечимин өзүнүн башкармаларына тапшырган эмес жана натыйжа алыш үчүн кызматкерлерин мактап, ошону менен бирге кызматкерлерди жооптуу болууга алып келген. Карнеги жакшы кызматкерди дайыма колдогон жана көтөрмөлөп турган. Ал ийгиликке жетиш үчүн жумуш кызматкердин эмгегин баалаганда деп эсептеген. Капитан Эдди Риккенбейкер АКШнын аба күчтөрүндө иштеп жүрүп, жоокерлерине дайыма дем берип турчу. Жоокерлерин колдоп, алар Экинчи дүйнөлүк согушта душмандын 26 самолетун жок кылышкан. Анын мындай мүнөзү кийинчерээк Eastern Alliance компаниясын курууга жардам берген. Карнегинин иштөө системасы эң жөнөкөй. Биринчиден, иштин системасын кеңейтет, материалдык стимул берип турат. Экинчиден, эч убакта бирөөнүн көзүнчө билдирип күнөөлөбөйт. Акырын гана өз күнөөсүн өзү моюн алууга аргасыз абалга жеткире турган. Үчүнчүдөн, өзүнүн чечимин жетекчи менен бөлүшүүчү эмес, өз алдынча кеңейтип чечкен. Ийгиликке жетүүнүн 25-кадамы – макул болуу. Көпчүлүк эл ынануу дегенди адамдын жакшы касиети эмес дешет. Бирок анын жаман касиети жок. Тескерисинче пайдасы көп. Ынануу адам өзү түшкөн абалды өзгөртө албай калганында макул болуу. Акылдуу адам мен туура эмес кылдым деген ою менен макул болот. Ле Турно деген адам бизнесте банкрот болгондо кызматкерлерин урушпай баарын мойнуна алган. Себеби гараждарды курчу жерди жасоодо кыйынчылыктар болгондуктан Ле Турнонун жумушу артка кеткен. Ошондо ал оор жумуш, жерди жасоочу ишкана ачат. Ал кыйынчылык учурда кейиген жок. Дайыма өзүн тынчтандырып алдыга умтулчу. Азыркы учурда Ле Турно бир канча ири заводдордун ээси. Адамдын жашоосунда канчалаган кыйынчылыктар болот. Ошол учурда адам чөкпөш керек. Кудайга ишенип, дайыма Кудайдан жакшы тилектерди тилеш керек. Ле Турно көптөгөн чиркөөлөргө жардам берет. Дайыма Кудайдан тилейт. Ага миллиондогон акчалар түшүп турса да, Кудайдын жолунда жүрөт. Философ Уильям Джеймс бир жолу: эгер сиз шериктештикте адамдарды көндүрө алсаңыз, анда сиз оңой эле ийгиликке жетесиз деп айткан. Жакшылап талдоо жүргүзсөк, ийгиликтүү, жакшы шериктештик адамдын жүрөгүндө жайланышкан, же башкача айтканда, адамдын дээринде болот. Мисалга алсак, чемпион болууда спортсмендин гана эмгеги эмес, анын машыктыруучусунун да эмгеги бар. Экөөсү бири-бирин түшүнүп колдоосу зарыл. Жашоодо биргеликте шериктештик гана болбостон, анын тескерисинче бөлүнүүсү да бар. Бул эки мыйзам адам баласынын табиятында болот. Библияда айтылгандай, эмнени эксең ошону аласың. Элге кандай мамиле кылсаң, ошондой мамиле өзүңө жасалат. Эгерде элдин көңүлүн алсаң, шериктештик дайыма болот.